Бул дем алыш мен көңүл ачууну жана сыртка чыгууну чыдамсыздык менен күттүм. Менде бир гана көйгөй бар. Ал убакыт. Ошол эле күнү Тегеранга кайтып барышым керек. Бирок мен изилдөө жүргүзүп жатып, мегаполистин борборундагы сонун шаар жөнүндө билдим. Абдан кызыктуу экен. Эгер сиз дагы ушул салкын жерге баргыңыз келсе, мага кошулуңуз. Мүмкүн болсо ар бир адам кыймылга жана заманбаптыкка толгон шаарда жашоону улантуу үчүн керектүү энергияны алууда өз рахаты менен убакыт өткөрөт. Убакыттын жетишсиздиги саякаттоону кыйындаткан маселелердин бири болушу мүмкүн. Тегерандын түндүк батышында Вардаварат районунун жогорку бөлүгүндө кооз кичинекей айыл бар. Абасы таза жана кооз. Ошондой эле таасирдүү жаратылышы келген туристтерди өзүнө тартып турат. Tourists who come here to regain energy. The village of Vardinj. Альборс тоолорунун дөбөнүн үстүндө жайгашуусу аны өзгөчөлөнтүп турат. Ал Тегеран эли үчүн тынчтыктын артыкчылыктуу бурчуна айланды. Биз аймакты жакындан көрүү үчүн ири буйру жолдор менен бир нече кадам таштадык. Жана жолдун жанында жайгашкан тоонун кызыктай контурлары биздин көңүлүбүздү бурду. Ошондуктан биз бүгүнкү саякатты коркунучтуу же илимий фантастикалык фильмдерге окшош пейзаж менен баштоону чечтик. Бул кооз аскаларды караңыз. Бирок мен сизге бир аз коркунучтуу нерсени айткым келет. Бул аскалардын кээ бирлери шишкебектерге окшош. Жергиликтүү уламыштарга ылайык бул ташка айланган арбактар. Бирок бул ошактардын баары чынбы, уламыштарбы, ырым-жырымдарбы, же сиз аларды кандай атасаңыз да жаратылыштын жагымдуу нерсеси. Бизди таң калтырган кооз, бирок кээде кызыктай формадагы аскалардын пайда болуу тарыхы кандай болгону чынында кызык. The story behind these rocks, behind the formation of these beautiful but sometimes weird-shaped rocks. Бул тоолор таптакыр өзгөчө. Сиз караганда ар биринен периштедей адамдын жүзүнө окшош сүрөттү көрөсүз. Бул тоолордун эмне үчүн сырткы көрүнүшүнүн четтери ири жана жумшак, такыр башкача экенин түшүнө албайм. نرم و قوس‌های لطیفی دارن برخلاف جاهای دیگه. Жүздөгөн же балким миңдеген жылдык тарыхы бар тешиктер жаратылыштын белеги. Бул укмуштуудай көрүнүштөргө таң калып, биз Варди айылына кирип, анын аллеяларын аралайбыз. Вардиш Тегерандын түндүк батышындагы эң чоң шаар болгону менен, суук мезгилде анын тургундарынын 90% катуу сууктан качып, шаарга көчүп кетишет. Бирок сизди ишендирип кетейин, жаз жана жай мезгилинде Варди чыныгы бейишке айланат. Бул жер ар дайым алча, алма жана башка жемиштер сыяктуу даамдуу жемиштердин даамы жана түсү менен коштолот.
and other fruits. Шаркыратмага бара жатып, ошол айылдын жергиликтүү тургундарына таандык бактарды аралап өткөн жолду көрдүм. Бул оңой жол, кооз жер экен. Ал болжол менен жарым саатка созулат. Балдарыңызды, үй бүлөңүздү алып келсеңиз, чындыгында ырахат ала турган нерсе. This was another piece and maybe a very small piece of our lovely country. Бул кооз жерлер Ирандын кооз мозаикасынын кичинекей гана бөлүгү болгон. Shahriyar Azimi for Iran.